Ош шаарында эл ташып бараткан маршруттук такси көпүрөдөн түшүп кетти. Бул тууралуу Супер KG'ге Ош ШИБинин башма сөз катчысы Замир Сыдыков кабарлады. Кырсык 2-сентябрь күнү саат 12:00 чамасында Алишер Новой атындагы көчөсүндө жайгашкан көпүрөдө болгон. Сыдыков кырсыктан 6 адам жаракат алганын айтты. 102 каттамдагы маршруттук таксинин айдоочусу эл ташып баратып көпүрөдөн түшүп кетти. Айдоочунун айтымында эл унааны башкара албай калып, алдында бараткан Honda Fit'ти сүзүп, андан кийин көпүрөдөн түшүп кетиптир. Кырсыктан 6 адам жаракат алды. Алардын арасынан 48 жаштагы жүргүнчү аялдын абалы болгон. Колу буту сынып, облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилди, деди Сыдыков. Ошондой болсо керек. Жок, буну сүзүктүрүп, жаман катуу келди. Одан да жаман. Өкө сүзүшүп кетти да.